içimden sayğаны көбөйүп, ийне менен сайгандай болчу. Анан врачтардын баарына көрүндүм, анан өттө ташыңыз бар, өттү алдырып койсок эле баары жакшы болот деп. Ошол өтүмдү алдыргам 29 ноябрда. Анан состоянием күндөн күнгө өбүй боло берди. Что у вас? Мен былтыр içimden sayğаны көбөйүп, ийне менен сайгандай болчу. Анан врачтардын баарына көрүндүм, анан өттө ташыңыз бар, өттү алдырып койсок эле баары жакшы болот деп. Ошол өтүмдү алдыргам 29 ноябрда. Анан бир жума ошол ооргандын баары басылып жакшы болду деп чыгарышты. Уктаганым жакшы болду, өттү удачно алдык деди. Анан үйгө келгенден кийин эле баягы оорум кайра көбөйдү. Мурун ийне менен сайгандай болсо, азыр темне менен сайгандай болду. Бат ушундай бир саят, чочуп турам. Анан ичим ысыйт, бир жагы муздайт, анан жылат. Анан мындай бир карадай ооруйт деп коет го кыргыздар. Ошондой ичим ооруп көбөйт. Анан запорум бар 3 жылдан бери. Сахарный диабет 2-типтегимин. Анан менин состоянием күндөн күнгө өбүй боло берди. Анан сиздердин эмени көрүп алып, Инстаграмдан Турат Касымбековичти мурунку студент кезинен бери билем. Абдан жакшы окуган. Мединститутта ушундай жигит болчу. Анан көрүп алып, особо докматон сиздерди көрсөтүп ушундай приемдорду кылып атканын көрүп, анан ошол жака келгим. Анан сиздер менен таанышып, азыр леченияга келип атам. 3-чү күн. Биринчи күндөн эле кичине өзүм жакшы сезип, баягы сайгылашкан, ичимдеги нерселер кеткендей болуп, ушундай жакшы өзүмдү кабыл алып, жакшы уктап калдым. Анан сиздерге дагы чын соолук каамай ушундай адамдардын ден соолугуна жакшы жардам берип көрсөтүп атасыздар. Дайым эле ишмер болуп, жакшылык үстүндө жүрө бериңиздер. Ыраазымын. Рахмат эже, ошондо сайгылашканы азая баштады. Азая баштады. Уктаганым жакшы. Мындай тамак чыгалчу эмесмин. Азыр кичине аппетитим ачылып калды ушундай. Анан мындай ичим көккөндө бул ичимде бирдеме тургандай болуп кысыла берем. Азыр болсо аларым кичине кетип жакшы болот. Өткөндө уж шымыңызды кысылтат жакшы кие албай атам дедиңиз эле. Азыр ошолго кетип, мындай көккөнү азайды, анан бутумдагы шишиктер кетип калды. Ошол жакшы. Запорыңыз кандай болду? Запор мурункудай эмес, азыраак.